Валентина Шевченко эми фильмдерде роль жаратууда. Хорхе Масвидал жана Конор Макгрегор экөөсүнүн конфликттери жана казакстандык UFC мушкери Шавкат Рахмоновдун жаңы каршылашы маалым болууда. Алдыда кабарлана турган жаңылык ушулар достор. Сиздер каналга катталып видеого класс басыңыз. Валентина Шевченко кино аламына сапар тартты. Кинонун намы Хелли Бери тасмасына тартылып жатат. Бул тасмага Валентина Шевченконун тартуусунун себеби кино чыныгы болуусу керек жана ар бир сокулар чындык болуу керек экендигин айтат. Бул фильмде катуураак сабашы тууралуу макул. Болгондо да маңыздуу, чыныгы сокулар кинонун көркүн ашарын белгилеп өтүштү. Хорхе Масвидал менен Конор Макгрегор экөөсүнүн конфликтине Масвидал чекит койду. Хорхе Масвидал айтуусунда Конор Макгрегор эркек эмес. Ал кимден жеңилбесин, ал жеңилүүсүн мойнуна албайт. Эгерде мен аны каердендир көрүп кала турган болсом, жон койбойм. Ал менден коркот. Менин ким экенимди жакшы билет. Колби менен Конор экөөсүнүн чыныгы келесилор деп мурунтан бери чогуу спарринг кылып жаткан Колби Конгтонда кошуп өттү Хорхе Масвидал. Казакстандык мушкер Шавкат Рахматовдун жаңы соперниги маалым болду. Гаяна өлкөсүнүн UFC мушкери Карлстон Харисаттуу мушкери менен жакынкы күндө экөөсүнүн убакыт күндөрү белгиленет. Анын жалпы рекорду 20 жолу рингде салгылашкан. 4 жолу жеңилүү ызасын тартып, 16 жолу жеңишке жетише алган. Бул салгылашы Шавкат Рахмановго 3 жолку жеңиши болот буюрса. Себеби экөөсүнүн тажрыйбасын карай турган болсок, менимче Хористи Рахманов жок кылчулар рингде, менин оюмча достор. Достор, эгерде каналга жаңы болсоңуз, каналга катталыңыз жана видеого класс басып, биз менен бирге болуңуздар.